Ай, драган. Bir жағынан гүлдеп атат, екінші жағынан королоп атат. Мына ушул драганга окшогон жайылып өсүп өзүнө чаңдаштырган сорттор ушундай. Bir жағынан королой берет, экинчи жагынан гүлдөп, гүлүн толук кармай берет. Бирок мына ушуга окшогон валовойлордо эрте гүлдөгөндөрү көбүнчө кармайт дагы, кеч гүлдөгөндөрү кармабайт. Балким бул сорттондур, балким бул өзгөчөлүгүдүр. Өткөндөгү видеону уланды деп эсептеп коюңуздар. Мына ал биринчи катары бул жакшы, албетте. Bir жума мурун гүлдөп турса, азыр коросу жакшы валовойдун. Эсиңиздерде болсо, сиздер үчүн атайын эксперимент катары гана алыс деген гиластарга чаңдаштыруучу уруп чыкканбыз. Ошону көрсөтөйм, кандай жыйынтык болуп атат. Сиздерде да ошондой быйыл жакшыраак кармагандай болуп атат да. Күн салкын болгон үчүнбү же эмне үчүн? Так, мына уруп чыкканбыз. Так, бул эми гана чанагынан чыгат экен. Кийинкисине карайлы. Так. Мынакей. Ору түшө баштаптыр туугандар. Демек, күн жаанчын болгондо сөзсүз түрдө жамгырдан алдын дарылап турушубуз керек болот. Быйыл чанагынан чыгышы жакшы. Негизи быйыл гиластын жылы болот окшойт. Туугандар, быйыл көпчүлүк жерде гилас жакшы жылдагыдан. Ысык жерлерде дагы жакшы быйыл. Кармаганы жакшы экен. Бир аз убакыт бар экен, бир аздан кийин гана билинет. Бизде 1300 метр деңиз деңгээлден бийиктикте. Азыр анча чанагынан чыга элек. Туугандар, эми чаңдашуу немесинен өттүк. Көйгөйүнө эми чирик оорусу. Быйыл ушундайлар көбүрөөк. Аз чуу дегенде эле уже көзгө көрүнүп атат мына чирик. Бул эгер чирисе эртең бири-бирине жугуп баштайт. Мына чанагынан чыкпай атып чирип кеткен мына. Мына дагы чирик. Демек, чирик оорусуна каршы иштөө жүргүзүшүбүз керек. Составында мед болгон, составында сера болгон. Же болбосо Скор, Скорарт, Стор, Топаз, Редамил Голд. Кыскасы фунгицидтер менен иштөөнү беришибиз керек. Буга чейин гүлүн 80% өткөндө, төккөндө дарылаганбыз, эми кийинки дарылоону жүргүзүшүбүз керек экен. Эгерде бир күндө 4 саат жамгыр жая турган болсо, демек сиздин бүгүн чачкан дарыңыз да толук жуулуп кетиш ыктымалдуулугу бар. Сөзсүз ошого маани бериш керек. Бүгүн дарыладыңызбы, 4 саат жамгыр болсо, демек 4 сааттан кийин жууп кетиш ыктымалдуулугу бар. Бул ошол өзүмдүн багым, KGB'дан азыр спам кустун өткөрүп жатабыз. Булар чанагынан чыга элек экен. Туугандар, гиласты жакшы дарылап, чирикпей, урутпай, мөмөсүн жакшы бышырып алыңыздар. Сиздер менен Багыстыруу Кыргызстан каналы болду. Тынчаман болуңуздар.